ар бир адам мындай даже сенин ден соолугуң чыңбы, өзүң оорубайсыңбы дем салып жүрүш керек да. Бул нормальный нерсе, зикир кылып, эртең мененки айтыла турган коргонуучу нерселер, асырда айтыла турган бул бүт ушул бар да, мисалычы. Ошолорду алып жүрө турган болсоң, мисалы бул эч кандай сага маселе жаралбайт. Духовный жагынганчы. Анан жок, бул дем салууну дары катары колдонуш керек, касиеттүү адамдарга барыш керек. Бул чынын айтканда мындай акыл жагынан караганда деле, дин жагынан караганда деле бул жакшы нерсе эмес да. Бул динди дагы бир тарабынан начар көрсөтүп атат биздечи азыр. Молдокелериң отуруп ал, акырын 1000 сомдон дем салат экен, тигинтет экен. Ислам динине да бул өзүнүн бир залалказын тийгизип коюп атат да. Көрдүңүзбү? Ушул жерде дагы элибиз ушул дин жаатына келгенде да, өзүнүн ден соолугуна келгенде да жоопкерчилик албаганын бирден бир нерсеси да. Өзүнө жоопкерчилик албайт, өзүн айтат, мынтет ойлойт. Жок, мен ыйманым начар, күнөөнү көп кылып койгон начар адаммын. Менин демим мага өтмөк беле дейт да, көрдүңүзбү? Андан көрө касиеттүү бир молдокеге барайын да, ошого дем салдырайын дейт. Ошону көтөт мага депчи. Көрдүңүзбү? Бирок бизге жардам берүүчү ким? Молдокеби? Аллах да, турабы? Көрдүңүзбү? Ушул жерден эле маселе жаралып атат да, көрдүңүзбү? Анан бул жерде медицина жагын карай турган болсок, мына адам күнүнө өзүнө мисалы дем салып жүрө турган болсо, башка анын руханий көйгөйлөрү болбойт. Анан медициналык жардамга кайрылууда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, билим ээлерине кайрылгыла, ушул нерсеге кайрылгыла дейт, мисалычы. Бирок чыныгы билим ээлери бул эмне? Бул жөн эле оюнан бир нерселерди чыгарып, же тигинтип, минтип кыла берүү эмес, тескерисинче далилдерге таянып, далилденген медицинанын негизинде жардамга кайрыла турган болсок, бул динибизге эч кандай каршылык жаратпайт да.